Урматтуу жыйындын катышуучулары, бүгүн мен сиздерди эки маселени кароого чакырдым, жыйнап атамын. Биринчиси мамлекеттик Кыргыз фармация ишканасы боюнча түзүлгөнүнө 2 айдан ашыгыраак, аз ашыгыраак убакыт болду. Бирок ишиңерди баштаганыңар 1 ай болду, мен билишимче. 1 ай болду, ушул боюнча кыскача отчетуңузду бересиз азыр. Анан кийин мындан ары кандай иштерди алып барабыз, кандай жардамдар керек экенин айтасыз, чечебиз аны. Экинчи маселе адамдардын ички органдарын алмаштыруу боюнча Кыргыз Түрк достук ооруканасында уюштуруу иштерин тапшырганмын. Биздин адамдар чет өлкөлөргө чыгып келет, 5-6 өлкөгө чыгып келип, бөйрөк алмаштыруу боюнча, боор алмаштыруу боюнча Индияга чейин барып келип атат. Бир эле ошо алмаштыруу процессине бир 45 миң, 50 миң долларды сарптап атышат. Эгерде биз өзүбүздөн кыла турган болсок, ошону бир 10 миң доллардын тегерегинде акча кетет экен, туурабы? Ушул эки маселе боюнча чогулдум. Анда биринчи маселе боюнча Кыргыз фармация мамлекеттик ишканасы сиз бериңиз, отуруп алып эле бере бериңиз. Эмне иштерди аткардыңар, кандай иштер баштадыңар, кайсыл жагынан баштадыңар, бүгүнкү күндө акыбалыңар кандай, ошону ачык, эч кимден жашырбастан айтыңыз. Макул, рахмат, урматтуу Садыр Нуркожоевич. 20 күндүн ичинде бардык уюштуруу маселелери чечилди. Ишкана кеңсеси, кампа, лицензия менен камсыз болуп, юстиция, салык, соцфонд, статистика органдардан каттоону өттүк. Банктан эсептер ачылды, мөөр жасалды, температура көзөмөлдөгөн атайын автоунаалар менен дары каражаттарды ташуу, логистика боюнча маселелер чечүү жолдору иштелип чыкты. Ишкананын штаты жана түзүмү бекитилди. Бүгүнкү күнү жалпысынан 12 адам ишке алынды. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын министрлик кабинетинин тарабынан буйругу чыгып, 19 майда 30 миллион сом өлчөмүндө бюджеттик кредит бөлүндү. Биз мына таблицаны карасаңыздар, 1 айдын ичинде 451 миллион сомго бүгүнкү күнү түз заводдор менен, өндүрүүчүлөр менен келишим түздүк. Бул эң биринчи алгандарыбыз бул жанагы эле химия препараттары, онкопрепараттары, гематология препараттары, трансплантологияга иштетилген препараттар, ошондой эле жана инсулин, эң азыр көйгөйлүү болуп аткан ушул тармактагы препараттар менен иштеп 451 миллионга уже түздүк, 115 миллион мына это экономия болуп атат. Анан сиздин фондтан бөлүнгөн 16 миллион гемодиализге алынган препарат боюнча, аппарат боюнча биз оперативдик түрдө Deaverum Distribution деген японский компания менен келишим түзүп, трехсторонний контракт түзүп, буйруса мына июльда уже поставка болот. Өзүңөр белгилүү болгондой дагы апрель-май айында физраствор аябай дефицит болуп кетти Кыргызстандын рыногунда. Бул жерде да биз оперативно иштеп, китайский компаниядан 17-19-22 ар кандай дозировкасы 100 мм, 200 мм ошого караштуу 1 айлык запас алып койдук элек. Анан Каскелун компаниясы бул Казакстанда саламаттык сактоо министрлиги Казакстан аркылуу чыгып, бул жерде да 3 айлык запасты алып койдук. Азыр дефектура жок рынокто. Анан фарм компанияларда бааларын түшүрүштү. Түшүнүктүү. Сиз 7 завод менен келишим түзүпсүз, 7 завод. Ушул канча бизге керектелүүчү дарынын канча позициясын жаптыңыз? Ушуну менен канча процент? Пока 10% эле болот. Ушул 7 завод менен түзгөнүңүз 10% болот. Ооба. Бизге керектелүүчү дарылардын 10%-ын 7 завод менен түздүңүз, Дагы канча завод менен түзүшүңүз керек? 100% обеспечивать этиш үчүн. 100% обеспечивать этиш үчүн бул Турция менен мамлекетинде ал жерде көп заводдор бар, бир 200дөй иштешет. Анан Россияга чыга элекпиз. Индиянын 1-2-3-4 эле жана преквалификация ВОЗ деген ошол эмелерге чыктык. Бүгүнкү күнү 100дөн ашык пүт заводдорго каттарды анан элчилик аркылуу иштеп атабыз. Түшүнүктүү. Мына урматтуу министрлер, мына министр сиз, министр финанс, каржы министрлиги 10% келишим түзүптүр 7 завод менен. Ушул жерден эконом болгону 115 миллион болуп атат. Эконом болгону. Бул пайдабы биздин мамлекетке? Бир 10%. Биз муну эмне үчүн Кыргыз фармация мамлекеттик ишкана түздүк? Анткени мамлекет колго алалы дедик дарылардын поставкасын. Буга чейин мына бүт жеке фирмалар поставка кылып келатат бүгүнкү күнгө чейин. Кымбат, 1000 эсеге, 100 эсеге чейин кымбат, 100дөн жогору карай кымбат. Анан эми айрым учурларда дарылардын качествосы дагы не то болгон үчүн биз ушуну колго алып атабыз.
2,5 ай болду түзгөнүбүз. Мына ушул жерде отурган барыңар медицинага тиешелүү катышып отургансыңар. Сиз дагы бардыңар. 1 миллиард сом бөлүп беребиз дегенбиз ушуга. Алмаз Кушпакович, 1 миллиард сом бөлүп беребиз дегенбиз. Бүгүн 30 миллион сомду кредит берип коюп, ошо ойдон отурат экенбиз. Дагы деле берилди экенбиз. Кайсы акчага келишим түзөт анан калган 90% заводдор менен? Кайсы акчага, Алмаз Кушпакович? Айтыңызчы. Азыр Акылбек Үсөнбекович жок болуп атат, мен уш жерден бир аябай катуу урушайын дедим элем ошону. Биз пайда алып келе турган мамлекеттик ишканаларга бербей, пайда батасы жок жерлерге акчанын баарын чачып ийебиз дагы, анан кийин отура беребиз. Себеби эмне? Себеби бүт өзүңөр ошол аралашып алгансыңар да ошол жерге. Тууганыңар бар, тааныштарыңар бар, досторуңар бар, ошол дары ташыган. Ошолордун кызыкчылыгы үчүн мынтип артка тартып келатасыңар ишти. Немедленно 1 миллиард сомду бөлүп бергиле. Bir cuma vakit, kiyinki 5-ci günü şu yerden egerde mamleketlik farmatsiya Kırgız farmatsiya mamleketlik işkanası 1 milyard koluna albasa, bardığınar arız жазып келесиңер маған. Arızdı şu yerden kabul alam ben. Kiyinki 5-ci günü. Мындай болбойт, тугандар. Миллиардтаган сомдорду biz mamleketke ekonomдоп калып атабыз. Плюс еще элге арзандары жеткизип берели деп атабыз мына. Анан ушуга бут тозуулар болуп атат. Жанталашып, частный фирмаларды алып келип ортого киргизип атасыңар. Ушуну менен келишим түзгүлө, ушул поставка кылсын деп. А мен буяка тапшырма койгом. Түздөн түз заводдон алгыла. Эч кандай ортомчу компания болбосун. 100 эсе, 1000 эсе деп дарыларды кымбаттатпагыла. Болгону 5% кошсоңор жетет. И то ошол дагы мамлекеттин пайдасына калат ал. Кимдир бирөөнүн чөнтөгүнө калбайт деп. Мына 7 завод менен түзүптүр. Дагы бир 100дөй завод менен түзүш керек. Анын үчүн акчасын чечип бербесе кантип түзөт анан? Биз кантип эме кылабыз? Мына бир эле Алмаз Кушбекович, билесиз го, ГП спиртти биз колго алдык мамлекетте. Канча миллиард түшүп атат бүгүнкү күндө ай сайын. Миллиардтаган акчага көтөрүлбөдүбү мына? Миллиардтаган. Анан биз да ушундай кылбайлыбы? Иретке салбайлыбы ушу дары-дармек жагын? Зачем кармап атасыңар? Акчабыз жок болсо бир жөн, бар го акчабыз, ай. 1 миллиард силерде фомуста жатат го. Мен ошол акчаны жолун таап алып барып бергиле деп едим беле мыйзамдуу негизде. Неге бүгүнкү күнгө чейин бербей отурасыңар? Урматтуу министр. Сиз неге мен айттым элем ошону? 2,5 ай мурун сөз болгон. Бергиле ушуларга. Бул биз талага чачып аткан жокпуз, жеке жакка берип аткан жокпуз. Мамлекеттен эле мамлекеттик компанияга берип атабыз деп. Неге ушул күнгө чейин созуп жүрдүңөр? Эми бул бир күндө чечип койчу нерсе го бул силердики ай. Бир күндө чечип коесуз го мисалы. Туурабы же туура эмес айтамбы? Максимум эң көп болсо бир жумада чечесиңер, эгер комитет аркылуу өтө турган болсо кайра. Болбосо өкмөттүн эле токтому менен чечип берип койбойсуңарбы? Бергиле 1 миллиард. Бул мен үчүн эмес. Тиги ГП үчүн эмес, эл үчүн, мамлекет үчүн. Бир иретке салалы фармацияны. Фарма мафияны жок кылып туруп, элге мындай дары-дармекти арзан жеткирип берели. Убагында жеткирип берели. Жеке бирөөнүн Эшмат же Ташматовдун частный компаниясы эмес. Мен ошолордун баарын жок кылгыла да колго алгыла деп туруп, ушуларга тапшырма берип атса, силер барыңар бут тозуп атасыңар. Жок, бердик 450 миллион. Сиз ушунун баарын организовать этишиңиз керек. Мурда мына мисалы тендер, конкурс деп отурчу эмес белеңер, туурабы? Мына силерге прямой берип атабыз. Эми мындан артык кандай шарт түзүп беришибиз керек? Тездетип калган өзүңөрдөн зависеть эте турган жумуштарды бат-баттан бүтүрүп туруп бербейсиңер. Садыр Нургожоевич, биз Гүлмира Абидиновна менен сүйлөшкөндө биринчи кезекте 10 препараттарды, инсулиндерди алып берели деди. Калган майда бараттарын азырынча өздөрү алып турсун деп коюшту да. Эми биринчи муну дедирбей эле бербейсиңерби, тетякта жаткан свободный акчаны бербейсиңерби 1 миллиард. Анан биринчи муну экинчи тигини дебей эле баарын алып келип бербейби бул? Силер бутун тушап атпайсыңарбы, колу бутун? Колу бутун тушап алып анан биринчи муну алып келип бер, экинчи тигини алып. Эмне кыласыңар? Биринчи, экинчи дебей, баарын оптом алып келип бер дебейсиңерби? Сиз маган мындай маалымат жеткире турган достугуңуз бар го. Эмне үчүн 2,5 айдан бери унчукпайсыз? Жеткизиңиз да, мага бере элек. Болгону 30 миллион берди, бирок ито кредит кылып берип койду деп айтпайсызбы? Мен өзүм билип алып, мага маалымат жеткенде топтотпой алдын ала айтып тургула да. Эч кандай частный эмелер менен түзбөгүлө келишимди. Прямой заводдор менен түзүңүз, колго алыңыз, башында сизге тапшырма берилген. Тапшырма берилген, милдет артылган мойнуңузга, ошол милдетти аткарыңыз. Эч кимден коркпоңуз. Коркуп үркүп отура бербеңиз. Так, экинчи, адамдардын ички органдарын алмаштыруу боюнча Кыргыз-Түрк достук ооруканасынын жетекчилери да келген экенсиздер, Биз министрликке анан кийин Мира Исаевнага тапшырма бердик эле. Ушул жылдын аягына чейин
Ошо кыргыз-түрк достук ооруканасында мүмкүнчүлүк бар экен. Бардык бөйрөктү, боорду жана башка ички органдарды алмаштырууга бизде мүмкүнчүлүк бар экен, ошол жерде условия бар экен деп. 1-2-3 аппараты жетишпейт деди эле, бирок түрк туугандар бизге убадасын берген, алып келип берели, ушул жерде организовать этип берели деп. Ушул боюнча толук маалымат берип койсо жакшы болот эле. Ушул жылдын аягына чейин биздин өзүбүздөн, Кыргызстандын ичинен, ушу Бишкектен кыргыз-түрк достук ооруканасынан алмаштырууга жетише алабызбы? Эгер жетише албай аткан болсок, кандай тоскоолдуктар бар? Бизге айтса, биз жардам берели. Sayın Cumhurbaşkanı Sadır Japarov. Урматтуу президенти Садыр Нургожоевич, биринчиден бизди чакырууңузду жана кабыл алганыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Экинчиден, сиздердин колдооңуздар менен жасалган бардык иш-аракеттерибиз боордош кыргыз элине ден соолук тармагында көйгөйлөрүн чечет деген толук ишеничим бар. Кыргыз-түрк достук ооруканасы Түркия Республикасынын президенти урматтуу Режеп Тайып Эрдогандын атайын тапшырмасы менен 1-сентябрь 2018 жылы Кыргызстанда Бишкекте негизделген. Ооруканабызда Кыргыз-түрк достук ооруканасында бөйрөк алмаштыруу боюнча азыр даярдоо процесси өтүлүп жатат. Бул ишке ашса, кыргыз жарандарынын сыртка бөйрөгүн алмаштыруу үчүн кетүүгө кажет калбайт. Убакыт менен Кыргыз-түрк достук ооруканасы заманбап акыркы жабдуулар менен камсыздалып, Орто Азиядагы эң маанилүү борборго айланат. Бизге Орто Азиядан комушу өлкөлөрдөн дагы бейтаптар келүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Президенттик фонддон бөйрөк жетишсиздигинен жабыркагандарга диализ аппаратынын, суу тазалоочу системаларын жана иммуносупрессивдүү дарыларын сатып алууга каржылык колдоо көрсөтүү сиз урматтуу президентибиз Садыр Нургожоевичтин бул маселеге канчалык маани бергендиги көрсөтүлүп турат. Ушундай эле сезимталдыкты көрсөтүп, түрк тарабы трансплантациология үчүн зарыл болгон бардык лабораторияларды жана медициналык жабдууларды достук ооруканасына орнотууну чечти. Буюрса, август айынын ичинде эң биринчи орган трансплантациялоо операциясын аткарууну пландап жатабыз. İçerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Рахмат. Биз тараптан кандай жардамдар керек дагы? Мамлекет тараптан, министрликтер тараптардан. Şu anda gerekli her şey Азыркы учурда Кыргыз мамлекети тарабынан керектүү жабдуулар менен камсыздалынды. Өзгөчө бир каалообуз жок азыркы учурда. Жакшы, абдан жакшы. Жардамдар керек болсо ачык айтып тургула. Мен дарыгерлерди жаткан жатаканасын чечип бергем. Ушунун бир канчаларында, 20-ларында деди го дейм. Баарын даярдап өткөрүп беришет. Урматтуу министрлер, мына көрдүңүздөрбү? Мурда биздин жарандар 5-6 мамлекетке чыгып, бөйрөк алмаштырып, боор алмаштырып келип жүрөт, мына. Не деген азаптарды көрөт? Жатаканасынан азапты көрөт, жолунан, самолетунан, анан ишо төлөйт. Ичкен жеген тамагы, жанында ухот кылган кишиси баш болуп отуруп, бир $50,000 тегерегинде кетип жүрөт, чыгып. $50,000 тегерегинде кетип жүрөбү? Менин билгеним боюнча. Мына эми булар бүт барын бизге үйрөтүп берип, условиялардын барын түзүп берип туруп, анан кийин берели Орто Азиянын өлкөлөрү бизге келет деп отурат мына. Бу жаманбы? Тескерисинче бизге келип калат экен го. Анан бут тозбогула, тескерисинче жардамдарды бергиле. Жеке кызыкчылык үчүн ошол больницага кирип алып туруп, жана ар кайсы жерден бут тозуп аткандардын барын жок кылгыла. Сразу айдагыла бүт барын андайлардын барын тең. Андайлар да бар экен, мен бүт маалыматын алдым толук. Сиз көзөмөлүңүзгө алыңыз ушундай. Биргеликте мына түрк бир туугандар менен биргеликте ошолорду көзөмөлгө алгыла. Жеке кызыкчылыгын көздөгөн, ошол жерге дары түртүп ийемин же болбосо бир кадрымдап келип коем деген жеке кызыкчылык болбосун.